Салам достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүнкү биздин видеодо суроолор боюнча тез даярдалуучу салаттардын түрлөрү болмокчу. 2 салат, 1 закуска даярдайбыз. Эгер кызык болсо, видеонун аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Биринчи салатыбызга бизге бадыраң, көк пияз, жумуртка, жүгөрү жана майонез керек. Бул алган азыктардан болжол менен 3-4 порция салат чыгат. Эгер көбүрөөк жасайм десеңиз, албетте азыктарды көбөйтүп аласыз. Эң негизгиси жумурткасы бир аз көбүрөөк болуш керек. Бадыраң менен жумуртканы орточо өлчөмдө чарчы туурайбыз. Ал эми көк пиязды майда туурап алабыз. Эми салатыбызды чогултуп алсак, жумурткаларды, бадыраңды, жүгөрүнү жана көк пиязды кошуп, көк пияздын ордуна башка көк чөптөрдү кошпой эле койгон жакшы. Ошондуктан сөзсүз түрдө көк пияз кошуңуздар. 150 граммдай майонез жана татымыңызга жараша бир аз туз жана кара мурч салып, жакшылап аралаштырып, 5-10 мүнөттөй тыныктырып койсок, салатыбыз даяр болот. Мына ушинтип тез даяр болуучу жумуртка салатыбыз даяр. Аябагандай даамдуу жана тоюмдуу болот. Эгер жасап көрө элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө жасап көрүп, жакса, комментарий калтырып коюуну унутпаңыздар. Ал эми кийинки салатыбызга бизге оливка, сыр фета же болбосо брынза, ошондой эле салат жалбырактары, кызанак, бадыраң, калемпир, калемпирдин сарысы болсо андан дагы жакшы болот, кызыл пияз жана бир аз оливка майы керек. Бул баарыбызга белгилүү греческий салаты. Бул салат үчүн кызанакты, бадыраңды, калемпирди жана ошондой эле сырды бирдей көлөмдө чарчы туурап алабыз. Кызыл пиязды болсо жарым тоголок кылып туурайбыз. Ал эми данектери жок кара оливкаларды жон гана ортосунан бөлүп коебуз. Салат жалбырактарын болсо кааласаңыз чоңураак, кааласаңыз майдараак туурап, салатыбызды чогултуп же болбосо аралаштыра берсек болот. Аралаштырганга караганда жон гана чогултуп койгон мага көбүрөөк жагат, анткени столдун үстүндө көпкө чейин өзүнүн көркүн жоготпой, жакшынакай бойдон тура берет. Салаттын бетине 1 чымчым туз жана бир аз кара мурч себелеп, оливка майынан чачыратып коебуз. Жана ошондой эле бир кесим лимондун ширесин бетине тамчылатып, 3-4 дилимдей жон гана кооздук үчүн коюп койсок болот. Эң үстүнө ак сырларды себелеп, салатыбызды бере берсек болот.
Мына ушундай аябагандай көрктүү, пайдалуу, жеңил жана даамдуу греческий салатыбыз даяр болду. Эгер жакса, лайк басканды унутпаңыздар. Ал эми үчүнчү даамыбыз үчүн бизге кара нан керек. Кара нандарды ичке туурап ар бир бөлүгүн 2-ге бөлөбүз. Коозураак болуш үчүн 3 бурчтук кылып бөлүп алсак жакшы болот. Бадыраңдарды болсо ичке жана кесим нандардын көлөмүнө жараша туурайбыз. Үч 4 сабак укропту майда туурап алабыз жана ошондой эле 100 грамм майонез керек. Майонезге укропту жана бир аз кара мурчту салып жакшылап аралаштырабыз. Эгер укроп жок болсо кошпой деле койсок болот. Кесип алган нандарыбызды болсо жакшынакай кылып тарелкаларга тизип, нандын бетин майонез менен майлап, үстүнө бадыраңды тизебиз. Андан кийин эң керектүү азыгыбыз бул майга салынган бүкүл шпроттор. Шпротторду бири-биринин үстүнө коюп, закускабызды бере берсек болот. Жана дагы сиздерден сураныч, закусканы биз кыргызча кантип атайбыз? Ошол жөнүндө билсеңиз, сөзсүз түрдө мага комментарийге жазып коюңуздар. Достор, мына ушинтип бүгүнкү биздин тез даярдалуучу 3 салатыбыз даяр болду. Биринчиси бул баарыбызга белгилүү аябагандай көрктүү, даамдуу салатыбыз. Греческий салаты, жеңил салаттардын бири. Экинчиси жумурткадан жасалган тоюмдуу жана албетте тез даяр болуучу салатыбыз. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми үчүнчүсү балыктан жасалган биздин тез татымыбыз десек болот. Ушул 3 салаттын кайсынысы сизге көбүрөөк жагат? Комментарийге жазып коюңуздар. Ал эми видео жакса, пайдалуу болгон болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, менин каналыма катталганды унутпаңыздар. Коңгуроону жандырып койсоңуз, жаңы видео чыкканда сизге билдирүү келип турат. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.